Укмуштуудай кайрыктарды жараткан керемет кыякка улан кичинесинен эле кызыкчу. Өзүнүн тууласа талантына атасынын да таасири кошулгандыгын айтат. Жүрөктөн чыккан кайрыктар жүрөккө жетет деп, ар бир обонун ырларын берилип, жан дүйнөсү менен аткарат. Өзүмдүн өнөрүмдү, өзүм кыргыздын, залкарлардын обондорун ошо өзүмдү көрсөтүп, өзүм өнөрүмдү тартуулап, кыргыз элине ыр жагынан болсо да кызмат кылалы деп келдик. Коомдук телерадио корпорациясынын Маданият тарых телеканалынын дагы бир мыкты долбоору ишке кирди. Учурда аккордеон сыздайт сынагына Кыргызстандын бардык аймактарынан чыккан таланттар катышып, өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулашууда. Таланты ташкындап, көмүскөдө көрүнбөй жүргөн элдик таланттарды колдоо максатын көздөгөн долбоордун сынагына кыякчы айымдардын тобу да катышууда. Өтүп жаткан сынакка өлкөнүн 7 дубанынан 70ке жакын кыякчы келген. Алардын жаш курагы чектелген эмес. Жаш таланттардан тартып 70 жашка чейинки элдик таланттардын баары катышса болот. Бир чети аталардын духун көтөрүү, экинчи чети ушу элдик таланттарды элге алып чыгууда. Булар өмүр бою турмуштун ар кандай агымы менен чыкпай калган кишилер экен да, бизде профессионалдар, биз эч кандай чектөө койгон эмеспиз. Жарыя берген кездечи профессионалдар деле келсин, элдик кишилер деле келсин деп анан аралаш келип атат, бирок басымдуу көпчүлүгү ушу эл арасынан чыккан элдик таланттар болуп атышат. Жерлерден келген аккордеончуларды калыс тартуу эргеп, мыктылар, орточулор жана начарлар деп топ-топторго бөлүштүрүүдө. Тандалган татыктуу кыякчылардын таланттарына көрүүчүлөр бир жыл бою күбө боло алышат. Мунутта калып бараткан инструмент менен ырдаганды биринчи жолу ушул конкурс өткөрүп, бүгүн жакшы маанайда болуп атабыз баарыбыз. Себеби 80-жылдарда ушу бүт баарыбыз ушу аккордеон менен өсүп, ушу аккордеон менен элге таанышканбыз. Мен таң калтырганы булардын ичинен баягы аккордеон менен чыгарган, аккордеон менен ырдаган обончулар жок болуп кетип атпады беле. Булардын арасында жакшы ырлары бар, жакшы үндөрү бар обончулар да бар экен. Аккордеон сыздайт долбоорунун максаты кыякты кыйын ойногон таланттарды эл арасынан сууруп чыгып, калкка жайылтуу болсо. Шайыр апалардыкы журт арасындагы таланттуу шайыр апаларга дем берип, колдоо максатын көздөйт. 2 жуманын ичинде 2 чоң сынак өткөрдүк. Биринчиси баягы шайыр апалардын 4-чү айлампасы, 45 топ катышты. 7 облустан 480 апа келип сынакка катышып, 24 топто тандап алдык. Эми азыр мына бүгүн өзүңөр көрүп турасыңар, элибизде аккордеон аябай популярдуу инструмент. Аккордеонду кол ойнотуп сыздаган ырчылар аябай көп экен. Анан бул жаңы телевизиондук сезондо баштала турчу аккордеон сыздачы долбоорунун алкагында мына бүгүн ушундай сынак өтүп атат. Мына ушундай элет жериндеги катылган таланттарды коомчулукка таанытууну максат кылган долбоорлор көп болуп, жөнөкөй элге пайдасын тийгизе берсин деген каалоо тилектер аймактардан келген таланттар тарабынан айтылды. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.